Турмушка шылтап ата-энесин таштаган жаштар. Жаштары ата-энесин карагысы келбей калды. Кыргыздар аз болчу бул жерде. Азыр көбөйө баштады. Тагдырына нааразы болгон карылар. Тагдыр менен нааразымын мен. Абышкам өлүп калды, балам өлүп калды. Болбосо чырган заман жүрүшүп атканбыз. Неберемди бир көрүп эркелетип алсам арманым жок эле дейт зар какшаган чоң эне. Биринчи класска окуп калды баягы кушкара жаныбыз кичинекей. Кыргыздын турмушуна дал келбеген жат көрүнүштү кантип токтотобуз? Ушу силердин урудаштардын тукумда бир мындай эметкен тыңыраак киши жок, ушу бир кемпирди батыра албай калдыңарбы деп айтса, уят карса балким намысына келип, намысына тиймек. Карылар үйү жети уктасам түшүмө да кирген эмес. Карылар үйүндөгү улгайган адамдарды көрүп, кайсы күнөөсү үчүн ата-энеңерди таштадыңар деп балдарын жек көрчүмүн. Турмуш өзү кызык тура. Азыр менин тагдырымды көрүп, айрымдар менин 3 уул, 1 кызымды жек көрүп атышса керек. Сени менен таанышкан күн дале эсимде. Тагдырдын буйругу менен экөөбүз кол кармашып, бирге түтүн булатып, бактылуу үй бүлө курдук. Бир уул 2 кызды тарбиялап, эч нерседен кем кылбай чоңойттук. Ошол бактылуу күндөрдүн биринде шум ажал сени алып тынды. Турмуш деген өз агымы менен кете берет тура. Эми мен баягы каарлуу, күч кубаттуу, келбеттүү жаш жигит эмесмин. Колдун каарысуу кеткен, чачты ак баскан, эч кимге керегим жок абышкамын. Жалгыздык. Быйыл 80-дин тузун татып суусун ичип отурам. Карылар үйүндөгү кадырлуу аксакалдардын биримин. Бирок бул жерде кадырлуу болгонум менен өз уулдарымдын, кыздарымдын арасында кадырлуу эмесмин. Неге? Билбейм. Каармандарыбыз үчүн Бишкектеги каарылар үйүндө бардык шарттар каралган. Жылуу бөлмө, 3 маал ысык тамак, жата турган жайы. Бирок бир гана нерсе жетишпейт. Балдардын ата-энелерге болгон камкордугу. Кийинки убакта жалаң гана карылар үйүндө эмес, бул балдар үйүндө дагы байкайсыңарбы, ушу таштап кеткен кыргыз балдардын саны көп. Ошондой эле карылар үйүндө дагы таштап кеткен карылардын саны көбөйүп атат. Кескин түрдө, жылдан жылга мен байкап анализ кылып көрсөм көбөйөт. Эми буга себептер көп. Эң негизги себеп бул адамдын баягы ушу кыргыздардын жаштардын өзүнүн бир идеологиялык деңгээли, нравалык деңгээлин түшүп кеткени. Себеби деген баягы мурдараак заманда кыйналса, кысталса да, эмне болсо дагы мен суу ичсем дагы, нан жесем дагы баягы эч жака бербейм, өзүм багам дегендер бар да. Мисалы үчүн мендеги мындай окуялар болот. Мен Россияга барып окат кылышым керек. Мен акча табышым керек. Мен элден кем калбаш керек. Энеси атасы эмне болгонунун иши жок.
Статистикалык маалыматтарга таянсак, республика боюнча 16 социалдык стационардык мекеме бар. Анын ичинде 6сы карылар үчүн. Ошол 6 социалдык стационардык мекемеде 600гө жакын карылар бар. Бүгүндө ошол 600-дүн 40%-ын кыргыз улутундагылар түзөт. Майрамдарынасын эмне алып берели, эмне кылалы деп келгендер көп эле болот да. Кудайга ыраазымын. Анан ошолор келип жардам берип, анан ошолор кичине бир байпак берет, бирөөнө тапочка берет, бирөөнө кичине 5-6 конфет берип, компози берип ошентсе, ошону жаздыгын астына тыгышып, жебей, кийбей, балам келсе, неберем келсе ошону берем деп турат. Эне. Бая жана эме бар эмеспи, жана баласы жүрөгүн суруп алып туруп анан жыгылып кетсе, ооруган жокпу деп сураган деп. Мына. Аны күндө көрөбүз андай көрүнүштү. Анан мындай жалпысынан айтканда бизге келген соң мамлекетке рахмат, ушундай үй бар, ушундай мекеме бар. Биякта айтып атпаймынбы? Жана санитарка, нянечкалар үйүн жыйнаган ошолор, полун жууп берген ошолор, кирин прачкада жуут, жалпы эмеде медиктер бар, алардын баары карайт. Анан жанагындай майрамдарда оюн-зоок кылып, буларды эки жакка алып барып, булар эки эме деп, мен персоналдын бүт баарын айтып турам. Булардын баары көңүлү ооруган, бир тагдырга таарынган ушундай адамдар. Ошон үчүн кылдаттык менен эметкиле, эчкире жашы калды деп. Анан кийин ушу аракет кылабыз, жакшы карап, жакшы бакканга.